Көркөм кептен күйөрмандарына салам жолдоп, жазуучу Жумабек Медералиевдин «Абышка» аталышындагы повестин сунуштайм. Ак кар көк мұз чулгаган улуу тоолор саңкаят дегенде, нечендеген кылымдарды караткан сөөлөттөрү көз тайгылта, топон суу жүрсө дагы дегеле того-тоор түрү жок. Андан төмөндө боз адырлар, молдо тоолору быжырайт, энесине ээрчип бетектеген атаандаш балдар сымал бирин-бири жөөлөй. Кызарттын ашуусу тараптан соккон таңкы сыдыры муздак илемин кулак мурун, коюн кончуку солой, дене бойду күзгү жамгырда калган кыларкандай чыйралтып, жанга жагымдуу сергектик, шайдооттук тартуулаган сыйт. Береге алакандан отундай ай дөштүгү чакан айыл жаңыдан гана ойгоно баштады. Андан мындан короз чакырыктар чыгып, иттердин абалаганы арбый. Анан барып бирлеп-экилеп эшиктер ачылат, терезелер жарайт. Ага аралаш адамдар аралашат. Бу тирдикте улуу суудай тынымы жок күүлдөгөн. Уйларыңарды чыгаргыла. Улуу шашкеге чейин эле уктай бербей. Айылдын этегинен бадачы баялы, эшиктөрдөй жылан боор шапалагы менен шалп-шалп көз көрмөсүн кие, жалбырактары күбүлүп тонолгон төөдөй шупая түшкөн калың бактуу чоң көчөнү как жарып кыйкырып келет. Болгула, эрте жайып түрлөтүп чыгып кетпесем күн кыска. Кан сөлү качкан, каткан чөпкө ушу маңкаларың алымсынмак беле. Күндүн ырайы да бузулуп турат шекилдүү. Ал сөз аягын өзү менен өзү кеңешкендей пас кайрыйт. Шапалак жана кайра жер сабай шалп-шалп этет. Буга аралаш келатышкан айылдын чыбыкат минген чыт курсактарынын чымын коюн чуркашып, теребелди үч көтөргөн чуруу-чуусу кошул-ташыл. Темкечилек, эр болсоң кууп жет. Шибеңдеген сары чычым куду өзүңдөй. Эзилген сары айырмасы эткелирээк балакайды эңип өттү. Жетсем өлдүң дей бер. Энең дурайын. Боронбор. Ал дагы айгай салып кое берди. Еген кач, жолдон кач. Тамчы чычкан жолумдан кач. Тебелеп кетем. Бетин чаар баскан дагы бир сары чечек чыбыгатчан чуу коюп келет. Бектүр мышык тытып алам десең, тебелеп кеткенди коюп. Чымыр денелүү кызыл тултук бала чаар сарыны тике качырып барып, жалт бере анын аягына бутун тосуп отура калды. Чалмага түшкөн чаар сары аңкилдек атып барып, тоскон зымдан алыс кетип, арка моюну аркасында кала жаздады. Гүлгө унаган тооктой бозала чаң болуп тура калган ал канталаган чыканагын карап алып бакырып кое берди. Атам айтам, кесип ийдиң. Тамчы чычкан. Ата, атаке, чоң ата. Калпычы мышык, өзүң жыгылып түшпөдүңбү? Аңгыча алиге чаар сарыны дегдеңдете жетелеген чүк чүйгөн чилбаш, чекир көздүү чыканактай киши коюу чаңдан суурула чыбыгатчан чыт курсактарды кулаалыга тийген таранчылардай чачырата туш тарапка кубалап калды. Алардын чатагына атайылап назар бурган деле эч ким болбоду. Үй-үйдөн чыга бадага жаңыдан кошулуп жаткан уйлар өкүрөңдөй желген тейден эрине жампа таштай үңөөлөгөн болушат. Элет таңы ушинтип атып, ушинтип башталмагы ал муздактан берки адатко. Ушуга эле аралаш удаама удаа. Ай Жубарымбек, уй бададан келип калды. Турсаң болобу отом? Узун дүгүнү кечке какшатпай. Эси кеткен эне айкырат. Бол эле бол, муну эми баратпайымбы? Эртең мененки уйкуга мас, ыксыраган уулдун ыңгыраган добушу угулат шашпай. Айтор айыл ичи азан-казан, көчө толо чаң, ары бери жүгүргөн эле мал жан, бири уюн бадаага кубалап баратса, бири коюн кезүүгө чыгарууда. Дагы бирөөлөрү азыгын ала чуркап, ортонун жумушуна ашыгышат. Беймарал баскан адам жок. Ар ким өз түйшүгү менен алек, жашоо турмуш көр тирлик деген тегирмендин барасында чарк көпөлөк. Анын дагы аркыл азабына тете асылы, түмөндөгөн түйшүгүнө чак жан жыргатаар лазаты, түгөнбөгөн рахаты бар билем. Адамдар ушуга тобу келетишип, ушуга шүгүрчүлүк кылышкандай жанагынтип бейкуттукка
карк учурларына ыраазы. Мезгил деген түпсүз туңгуюктун кезектеги ирмемине ат коюшуп, көнүмүштөгүдөй жаңы көз жарган күн баласын утурлап чыгышпадыбы? Кудайдын куттуу күнү ушул бул айылда, шу чөлкөмдөгү бардык эле айылдардай эмеле көтөрүлгөн күндө адам аалам тиричилигинин дагы бир кайта келгис тоомун уурдай, улуу тоо кыркалап күн жүрүш беттей кыбыласын карай жүрүп барат. Бул ирмемдин ичинде нелер болуп, нелер коёрун болжоо кыйын. Бирөөлөр үчүн көз өткөнчө көксөтүп, көңүл ышкысын козготкон көктөм болсо, бирөөлөргө күнчөлүк көшкөрлүктүн курмандыгы болуп, тирүү түшкөн көргө айланаар. Биз андан өз энчибизди алып, берерибизди бере албай, не алсыздыгыбыздан, не аргасыздыгыбыздан өз ордубузду таба албай калсак деле, мезгил ирмеми алаарын алып, биздин өмүрдө өз ордуна толук энчилик этип, мөөрүн басып кетет. Кантсе да адам ыйманы менен аалам түндүгүнөн кут учпаса болгону. Ошого каниет эткен түбөлүк тирүүлүктүн кербени үзүлүп, түйшүгү түгөнбөйт эмеспи? Айыл үстүндө үч көтөрүлгөн эмелеки кымкуут кандай өрт кеткендей күтүүсүз башталса, так ошондой эле суу сепкендей аңдуусуздан сээлдеди. Анда мында сереңдеген боз баштарды, узун кепке шынаарлашкан кемпир кесек карыларды айтпаганда, көчө бою айыл ичи бат эле ээндеди, жылаан сыйпагандай. Андагы алдагайдан заңгырап көрүнгөн көк туну келүү ак тамдын артындагы саман ноолунун кашаасына көчүк баскан, өз небересине болушуп, бая балдарды урберге алган кары ушунун баарын көз алдынан өткөрүп, анын эчтемесине кылдай тийиштиги жогоңдуу кайдыгер кейипте жаман апаздан эси кетип, өзүн этектеген өткөнүнөн безип, ээн талаа эшилме чөлдө жалгыз жүргөндөй дендароо. Мында отурганы качан анын? Түн уйкусу качып, таң атканча кирпик көзүн какпай, ооналактап жатып, жамбашы талганда бая кузгун саардан адепки короз чакырык менен кошо эле туруп алган. Ошондон бери ушул жерден көчүк көтөрүп мыдыр этпеди. Анын айланасындагы күүлөнгөн жашоо менен эч алаксыздай, баарына кайыл буу кейпи, абышканы учу кыйырына көз жетпеген көк мухиттин албуут толкуну өз койнунан кистектей жайыра көрбөй, серпип салган балыктай думуктуруп баратты. Жалганың түшкүр. Ордунан ыкчам тура калган ал этек жеңин кагына кайдадыр обдула берип, анан эмнегедир чакырып алган ээсинен кагуу жеген иттей шалдая, бүткөн боюн көкүрө кезген нымтыроо бийлей кайра ордуна отурду. Айласы гана жок да, болбосо жер коюга кирип кетсем дейт. Ошого даяр, чыңаган булуттой пекене бою, коюу бир тал буурулу жок быжыр кара сакалы, манаттай кызыл иреңи уйку көрбөй кызарган, чарайнасына шоролону чугуп кеткен чылпактуу чарчаңкы көзүнө анча коошо бербейт. Ал кайрадан көзүнө адат болгондой, анда-мында май чуңкурун укалап койгону болбосо, дегеле жанагы калыбынан жазбай алпейим элеет. Өзү ушинтип бир ордунда кадап койгондой отурганы менен тургандан бери жаны жай таппайт. Ою оңго, санаасы санга бөлүнүп, ойго туйгу, көңүлү түпөйүл, небересинин бейубак бакырыгы гана. Андай ойлорунан аз да болсо арачалагандай болгон. Эми баары кайра баштан басып келатты. Уйкудан бир ойгонуп алган абийир, уят дегениң акыл эс, эркке дагы бой бербей, жан дүйнөңдү жанчып эзе берет көрүнбөйбү? Иштен жеген курттай кадемди катырып, айланы курута. Эми эмне демекмин? Тукумуң өскүрдүн баласына. Ветерандардын жолугушуусуна чакырып атат. Баштан өткөндөрүңдү айтып берет экенсиң деп коет. Бу баштан каражан менен кууги киртектин айласы кылып, качып бозгондон, алып жулгандан башка эч нерсе өтпөсөчү,
алып чулган эмнеси? Ак эмгек адал мээнет менен эле эл катары өлбөстүн күнүн өткөрүп келбедимби? Ошентим го. Эмне экен? Жашымда жаңылган экем. Ким эле жаңылбаптыр? Мүдүрүлбөс. Койчу. Бетке чиркөө. Ажалым жок экен. Ушул күнгө жеттим. Ажал жетсе, кимди ким арачалап калды? Андагы да өлдү, мындагы да өлдү го. Баары бүткөндө баягы байкуштарды айтпайсызбы? Белде калган. Бир эсепте ошолордуку деле оң болгон сыягы. Бир жашоодо мен өңдөнүп миң өлбөй. Ок, анча эмес. Тирүүлүк ушуга шүгүр. Оюнун аягына чыкпайт, чаржайет. Эмкинин маалимдери дагы обу жок болуп кетишти. Аребин жөндөп үйрөтө беришпейт деле. Капкайдагын ойлоп табышат. Жаш балдардын башын айлантышып келип, ак караны ылгай, эси кирип бараткан немеге баштан өткөргөндөрүмдүн баарын кантип түшүндүрүп берет элем эми? Айта турганда неме болсочу? Барбай коем да мектебиңе. Же да бир айласын табармын. Кимди тартып калганын билбейм, дегеле ашкере намыс күйүнган десиң, бешиктен бели чыга элек жатып, абышка негедир небересине нааразы боло кетти. Уруштун учурунда эмне кылып, кайда жүргөнүмдү өзү деле угуп билип калды го. Же андагынын баарысын унутуп калдыбы бала неме? Ушу рас эле унутуп калган шекилдүү. Болбосо эмнеге эт бетинен кете сүйүнүп, жаңы эжекей сизди ветерандардын жолугушуусуна чакырып атат деп эдиреңдебейт эле? Унуткан экен. Деле ошонткей эле. Абал ал ушул оюна көптөн берки издеген жогун тапкандай катуу кубанды. Бирок анысы анча узакка созулбай, кой көңдүн түтүнү мисал уюлгуй калып, кайра бат эле куюн куугандай тарап жок болду. Ай, ким билет, катуу ыза болуп калгансы деле. Андайлар бала эсинен чыкмагы кыйын го. Чиркин кыйын го. Анын үстүнө айылдын жубарымбектери немис деп келекелешет экен. Же мунун мага тиешеси жокпу? Атаң көрдүн баласы. Анан деле ошондогу айбатын карасаң, тим эле атырылып, атаңды, энеңди. Ал кеш эле, ал кеш деп Турсундун жакасына жармашкандай болсо, тиги алапайын таппай, тамаша кылам айланайын, тамаша деп атып, зорго кутулбадыбы? Же ошого ишенип калды экен? Абышка не сыймыктанганы, не өкүнгөнү белгисиз бир бүтүмгө келе албай, аргасыз абалына бир сете кытмыр жылмайып койду. Анан ал Сары Санаа саябанында ошол өткөн окуяларга аралашып баратты. Ошондон уламбы денесинен муздак тер чыпылдап, жылаңайлак мык басып алгандай селт эте ичиркенип алды. Кантсе небересинин ошол жолку чатагынан кийин биротоло тынчы кетип, ичинен тынып, ансыз да бир топтон бери тилин тишине басып, бир дойлосо көп учурларда анча этибарга ала бербей келаткан жаратынын оозу ачылгандай болду. Ошондон тарта ушул абалга көбүрөөк кириптер болуп, өткөн үчүн өзүн жээ кире бермей туруктуу адат тапты. Былтыр бекен мурдагы жылыбы Айтор бир мерте айылдагы тең курбу карылар сай боюндагы көк майсаңда өткөн кеткенден кеп сала аңгеме дүкөн куруп, айда бир кумардан чыгып отурушкан. Чоло Күсөн, Карагул Катынча, Шоопур Бейшен, Арабакеч Ажыбай кошунасы, Бакан Ооз Бакас, Почтоочу Бакин өзү дагы бир топтору бар эле. Мына ушул небереси ар кимдин оозун карап, тизесинде ойноп отурган. Мурдагы жыл экен, анткени ошол жылы небереси жаңы окушка кирген аткан. Бакан Ооз Бакас адатынча калпчынын койгулаштыра мактанып калып, райондогу чоң мурун милиция өкө эч жарак жабдыксыз эле куру кол адиден ашкан жоон топ ууру кескини кантип абакка айдап барышканын айтып күлдүрүп аткан. Караңгы экенбиз да деп баштады ал сөзүн, айтканын өзүнө тийиштиги жок экенин өзгөчө белгилей ордунан салабаттуу козголо берип, жама жайына жайыла берген шилекейин, ошо Кудай ушу, калп айттыра койбуз. 2 киши 4 патрону бар кош ооз менен 30-40 Кудайдан жөө качкан безирлерди былк эттирбей тетиги кара коого дейре айдап жеткирбедикпи? Кызыгын кургурай,
улам бир зымгарагайга келген сайын кезектешип: «Ой алоо, кара коодонбу?» Сүйлөп жаткан Ит Жетпесов менен Айыл Чийип: Ооба. Баланча жерге жеттик, түш ой тигинде болобуз. Айдоочулар эмне болду дейсиңерби? Баары түгөл. Баарын көрүп билип турабыз дейсиңерби? Абдан жакшы. Көз кырыңардан кетирбегиле. Биз да буюрса барып калабыз. Күткүлө. Анан баса өзгөчө мына береги бастан чийипти көз жаздымыңардан чыгара көрбөгүлө. Жөн баспай кыйшаңдагандардын биринин фамилиясын айтып бак этип коебуз. Ан сайын тигилер зың эткен карагайлардын башын алая карап калышат дагы, анан бир кыйлага дейре обонубуз менен болуп, оюбузга көнүп алдыга түшүп жүрүп отурушат. Болбосо эмне, ошончо киши экөөбүздү тимеле эки жака жапыра чаап салып баса беришсе. Мурадар ойлуу иттерди ким кой демек? Дегеле дайыныбыз чыкпай калбайт беле? Ошентип жүрүп отуруп 3 күн 3 түн дегенде болжогон жерге жеткиргенбиз. Баятан бери тигинин оозун баш ийкей сүрөп коюп үндөбөй угуп отурган почтоочу Бакин ороп арасындагы карагулга эчки сакал некчей бу аскияны алдан ичен рет угуп, бышы кулак болуп калса дагы атайын кеп узартмакка ооз учунан суроо таштайт. Бу жанагы амалды кимиңер чыгарып жүрөсүңөр, оңбогурлар. Кимибиз болмок эле, биз да, деди тиги өзүн баса көктөй сүйлөп. Ай ушу бакан оозум ошондо дагы купшуңдап жөн жүргөн эмес экенсиң, Ушу сенин эле чыгарганың болсо керек го. Ия, таппаганың жок. Баке, бу башка нелер келип, нелер гана кетпеген дейсиз. Бакас эми ачык сөөлөткүтө өзүнө ийик кагып, азыр эле биз да дегени менен мындай акылдуу айланы өзүнөн бөлөк эч кимге ыйгаргысы келбей, ордунан козголо опурулуп койду. Бакас таппаган балең жокко. Араба кеч ажыбай, адатынча басалгалуу жай сүйлөп сөзгө аралашты. Өлөр күнүңдү деле билсең керек, сыягы, Сен каапыр. Бакас ан сайын албыра, купшуңдай ийиң күйшөп, бирдеме демек болду эле. Аны жанатан бери анча жактыра бербей, адаттагы айкабы жүзүнө тээп, алдыртан жаман көз менен арам пөш карап отурган карагул оозунан сөзүн жулуп алды. Жаныңды көп эле жей бербесеңчи эми? Бакан ооз. Пайгамбар жашынан алда качан өтсөң деле, ырысыңды жеп калып сүйлөгөнүңдү калтырбайсың да. Тиги дагы ооз камдап бирдеме демек болду эле, карагул баягыдан жаалдуу кол жаңсай бак этти. Алак. Коя сен, зымгарагай менен сүйлөшкөндү сен эмеле чоң мурун милиция чыгарыптыр. Өз оозуңан уктум, мен дагы ошентип уккан элем. Ал калп айтпайт го. Органдын кишиси эмеспи? Ошондо айдалып бараткандардын бири дагы ушинтип айтканын уккам. Отургандар жаалап кетишти. Огожо болор баана табылбай турган карагулга Кудай берип салды. Отургандардын колдоосунан медөө тапкан ал Бакасты биротоло ооз ачкыс кылып коймок болду. Экөөбүздүн башка андай акыл келмек кайда? Же мурун кийин телефон деген эмне экенин угуп көрбөсөк. Эми карыганда калжаңдап, ашепке калп айтып, өзүңдүн эчтемкең калбай калган дечи. Эми бала бакыранын анча-мынча ырыскысын жалмап албай жөнөлөлү. Баятан бери кантер экен деп унчукпай койсо, тимели андан ары асмандап баратасың да. Карагул дагы да кебине колдоо издегендей тегерегиндегилерди сыдырата карады эле. Бу саам эч ким лам деп ооз ачпады. Бир гана биздин абышканын бат-бат баш ийкегени болбосо, башкалар уктап калышкандай көздөрүн жерден албай, бир нокотту тиктеген бойдон өз ойлору менен алек отурушту. Карагулдун бул айткандары Бакастын кыйыгына катуу тийди билем. Ал эми шилекейине чакай туттуга жаалы жүзүнө тээп, ачуусун жашыра албай чортун чукту. Катынчам, экөөбүз деп мени өзүңө кошпой кой. Сен эмнени билип коюпсуң? Биз антип жаныбызды оозго тиштеп, эл ишинде жүргөнүбүздө, сен эчки саап, кара курсагыңдан башканын камын ойлобой, катыныңдын гана кашында талкан көөлөп берип отургансың.
Тегини жамандын айтып турган сөзүн карасаңар, айгак жүрүп ушак сүйлөп, эчендин убалына калганын элдин иши деп коет. Андай эле элчил экенсиң. Эмне урушта жан суугалап, эки колуңду төбөң алып, пленге түшө качтың я. Бакастын баядан берки өзүн көтөрө чалып сүйлөгөнүн Абышка да анча туура көрө бербей, жактырбай отурган. Анын үстүнө анын сөзүнөн өз короосуна таш ыргый баштаганда, адатынча качкын деп, качан гана асылышаар экен деген кыязда ыргылжың эле. Ошондойбу же дегеле тигини жаман көргөнүнөнбү, айтор бакасты ачыкта калабай, кеп нугун башкага бурууну ойлогон ал да кезегин тек кое бербеди. Жыйынтык чыгара сүйлөдү. Бали, кайран гана кара кулум ушундай элеңдейм да. Бакан оозун куп гана жап кылдың дейм. Курулай көбүртүп жабыртпай. Эми карагай 40 барганыңарда жарма уурда бичкенин айтып берсең, өңгө сүйлөсө да ушу сен ооз ачпасаңчы. Кара сакал. Кеп нугу Абышка ойлогондой башка жака бурулбады. Бакастын аларды дегеле тоотор түрү жок. Сүйлөгөн сөзү өктөм, эми Абышканын өзүн беттеди. Оосурган кыз оосурбаган кыздын бетин тырмайт. Мен кантсе дагы сенчилеп уруштан качкан эмесмин. Эң күйдөн издеп келишкенде, билике катынын жарма челегине түшө калып гана, алда Кудай менен араң кутулганда эмесмин. Ха. Отургандардын баары өрт кеткендей дуу күлүштү. Атүгүл кепке түшүнбөгөн балдар дагы каткырышты чоңдорго кошулуп. Ошолорду туурай. Небереси гана эмне кылаарын билбей ойдолой баштады. Чоң атасынын кепке сынганын туюна калды бейм, отургандарга ороң бараң көз жибере. Ал ортодо Абышка өзүн зекип алууга үлгүрдү. Купуя. Сага чала. Анын жарма уурда бичкенин айтып эмне кыласың? Тилиңден тап жөн турбаган. Кудай каарырлар десе. Адиден ашып кайдагы болбогон ишти козгоп, качан болбосун бири-бириңерди кажыганыңарды койбойсуңар да. Ажыбай нааразы болуп ортого түштү. Кичине бир эки жагыңарга абайлап, улуу кичүүнү көзүңөр келсеңер боло. Жолуңар болсун силердин. Ушинтип да тамашалашат бекен. Обуңар менен жүрсөңөрчү, карыганда. Бу карагул сен деле чыр чатаксыз жүрбөйсүң го. Ушуну менен үзүр мазыр болуп козголгон ушу акыйнек адаттагы көп тамашанын бири болуп бүтөт беле, жок беле, анысын ким билсин, бирок кайдан жайдан экени белгисиз, жаңы эле келип топко кошула. Эмелек сөздөрдүн соңун угуп калган Турсун баарын ырбатып ийди. Эмне тамаша, эмне болгон ол экен ал, Ажыбай аба. Мастыгынан ыргалып араң турса дагы, Турсундун тили так чыкты. Качкын иниңди калкалабай эле кой. Бакас байкем ырасын айтып жатат. Эмне? Кара сакалдын дезертир экени карагулдун ушу күнгө чейин эчки саап, катынына талкан көөлөп берери жалган бекен я. Чындык болгондо дагы аттын кашкасындай болгон чындык. Шпрхенсе. Ал сөзүнүн аягын адатынча жаман тилге салып, немисчелеп койду. Оозуңа карап сүйлөй, алкыш. Абышка менен карагул жараша унчугушту. Муну ким чакырды мында? Кут. Эңке ата. Буларды кайра үй ушу калышканын? Ушу сен дагы ушинтип сүйлөчү болупсуң, Дезертир байке. Ал эми тамтаңдап келип, Абышканы ийининен аткый бир жакыптасына басып отурду. Же эмне? Качкын экениң жалган беле? Эсиңен чыгып кеттиби? Абышка эми азыркы эле кайратынан тайып, атасынын алдында уурусун карматып ийген айыпкер уулдай кызарып татарып үндөбөдү. Ушул учурда дегеле эч ким күтпөгөн, ойго да кирбеген окуя болду. Көз ачып жумганча чоң атасынын тизесинде отурган баланы дагы чогуу ойногон тең туштары, оңуту келсе да келбесе да балдар эмеспи? Ушинтип чоңдордон угушкан сөздөр менен сенин атаң качкын, дезертир, сен да дезертирсиң, немиссиң, немис деп келекелешчү, ызалашчу. Бала бул сөздөрдүн маанисине жетик түшүнбөсө дагы түпкүлүгүндө жаман нерсе бар экенин туюп, өзүн коёорго жер таппай кетчү. Эми ошол сөздөрдү чоң кишилердин оозунан укту.
өзү сыяктуу чоң атасынын дагы айласы куруп, лам дегенге шайы келбей намакул отурганын көрдү. Ошонун ачуусубу же чоң атасынын бечара кейпине боор ачып болушууну ойлодубу? Көөдөн тепкен ызасы кайнап, отурган жеринен ыргып турду дагы Турсунду энеңди, атаңдылап ашатып кое берди. Чоң атам жезертир эмес, энеңди алкаш. Билине энем катын эмес алкаш. Сен өзүң жезертирсиң, катынсың. Бала чоң атасынын кояйына моюн бербей, Турсунду туш келди, боктой атүгүл кичинекей колдору менен башаламан койгулап, тепкилеп да ийди. Муну көр. Турсун аны дегеле тоотор эмес, кайра оюнчуну белгисиз каткырык сала, баланы алдына ала мыжыды. Атаң көрөй, дезертирдин уулунун бышыктыгын кара. Баланын чакчырылган шапкесин мурдуна дейре кийгизип жиберди. Байке, мунуңа качкын экениңди айткан жок белең ыя. Тегени бала эле мышык, бала ого бетер күчөдү. Эми отургандарды айлана чуркап, жанагынтип боктой, колуна эмне тийсе ошону менен Турсунду ташбаранга алып кирди. Ызасынан жаш жуулган иреңи ботала болуп, ант ичкендей куп-куу тартты. Ай бала, киши антчы эмес болду эми. Шоопур бейшен аны кармап токтотмок болду эле. Тиги мант бергенде колу жетпей жер чапчып жыгылды. Алдап койгула эми бала да. Ажыбай Турсунду жактыра бербей, балага боор тарта сүйлөдү эле. Бала чоң атасынын тыйып атканына да болбоду. Тескирисинче, анын да тигилерге кошулуп алып, өзүн тыйып атканына кыжыры келди. Өзүнө болушуп жатса, ушу алкаш Турсунга алы келбейби? Тили угуп, акыры ызасына чыдабай, абышканын алдына келип, чалкасынан жата калып, ыяралаш Турсунду тилдеп жатты. Опей, качкындын уулунун өнөрү күч тура, тиги аны буту колунан кармап, тынчтууга аракеттенди. Ок, Кудай урган алкаш десе. Ушу богунан да кичине балага эрегишесиңби? Сен куруп кет. Чологусен ордунан тура жөнөдү, этек жеңин кагып силке. Мастан жинди качып кутулуптур дейт. Койгула, тургула, буурган киши болуудан калган тура. Эмне? Качкынды качкын дейт да. Же муну мен каш дептирменби? Өзү кара жанын коргой, жаш катынын кыя албай. Турсун дале өзүнүкүн кое бере турган эмес. Ооба сага энеңди, алкаш. Бала дале туттуга ызага муунат. Сен катынсың, сен өзүң немиссиң. Көздүн жашы сала-сала, жүз ботала, туш келди жанай берип. Абышка эмне кылаарын билбей абдырайт. Небересинен мындайды күтпөгөндөй. Бектур болду эми, сен жаман бала белең. Жаман балдар ушинтишет. Ажыбай келип, ортодо оон алактап жаткан баланы жерден алды. Турсун тимеле кантер экен деп тамашалап атпайбы? Кой балам, болду. Ыйлап эме. Сен жакшы бала эмессиңби? Чоң ойбодуңбу эми? Кара сакал, эсиң ообой, балаңды алып басып кетчи. Мастан жинди качып кутулуптур дейт. Пошточу Бакин Үсөн Чолоктун кебин коштой ачууланды. Атаңдын оозун урайын, тимеле эрмектешип отурганда кайдан келе калды эле бу? Ошондо гана абышка эсине келип, Ажыбайга дагы жаа бербей, оон алактап, Турсунду жанагындай эле боктоп жаткан небересин так көтөрүп ала койду. Бекибай, кой эми болду. Ал сени эркелеткендегиси. Жөн эле тамашалабадыбы? Отургандардын бир дары Турсунду жактырбай наалат айтышса, бир дары баланын чөлкөмдө жок опсуз долулугуна кейишти. Ал үчүн да, бул үчүн да абышканы айыпташкандар да болду. Муну абышка кыйды куу керебетинде дабысы менен айкын сезди. Баланын деле басылар түрү жок, өпкөпкөсүнө батпай солоктоп ыйлап да, Турсунга жулуна сөгүнүп да жүрөт. Сеними алкаш, сени итиме талатам. Мотоциклге тебелетип кетпесем элеби? Карап тур. Ошент айланайын, ошент. Деги басылчы балам. Кантесиң эми? Ата бала өзүнчө кобурашып топтон узап баратышты. Айрыкча небересинин азыркы кылган кылыгын көргөн көз, уккан кулагына ишене албай, абышканын ичи эңшерилет. Ырас эле адам атына сыйбас, тирүү жанга ыраа көрбөс ушунчалык ыплас,
иш кылган экенмин да. Бала периште эмеспи? Насип экен, айлам канча, угуп чыдабаска. Алар кеткенден кийин отургандардын ортосун сөз аралабай жай-жайына тарап кетишти. Эмнеге экенин ким билсин, жалгыз гана турсун журтта калган иттей отурган жеринде соксойо бир кыйлага өпкөлөп алды. Адат ушул биртике бирденке ичип алса эле, өзүнөн бөлөк жанга түшүнүксүз бирдемелерди кобурап, ошого аралаш уңулдап ыйлай да берет. Немисчилеп урушта жүргөнүн эстеп атат дешет. Мындайда улуулар не боору урушаарын же кайдыгер кол шилтешкенин түшүнүү кыйын. Ошондон тарта ансыз да элге сейрек аралашып, тартыңкы ымалашчуу абышка небересин ээрчитип, үй-мүйүз болуп аңгеме курушкан карылардын арасына келгенин койду. Тарткынчыктап качып турчу болду. Ошондон тарта өзүнүн өткөнү бүгүнкүсүнө кедерги болуп, көлөккө түшүрүп келатканын мурда да сезе калып жүргөн абышка анысы өмүр өткөнчө өзөгүн өрттөөрүн ачык туюнду. Арине айтылгандай, муну мурда эле сезип жүргөн өзү. Асты ал сезим бүгүнкүсүндөй ачуу, кески болоорун дегеле болжогон эмес экен. Тескерисинче аны өткөн үчүн өзүн жектеп, абийир таш баранына алып жүргөнүн эч кимге билдирбөөгө аракеттенчү, билгизбеген дагы. Кезиге келе калгандар менен калп каткырып, ачык айрым жайдаңдай азилдешкен болчу. Канткени менен ал дайыма корккон бир нерсе көкүрөгүндө түпөйүп турчу. Ал ушул өткөнү, ошол жагдайда болуучу жагымсыз азил чыны аралаш тамаша сөздөр эле. Ошол күнү тымызын жалтайлап, шыйпаңаттай кайпактап, өзү теңдүү карылар чогулган жерге канчалык көңүлү ыкыс берип, баргысы келсе да, барганын коюп, эч ким менен ымалалашпай жалгыздай да баштаган. Кара адамдар үчүн ошо өткөндөн башка кеп кылып, медөө тутаар, тамшана эскерип каниет этээр эмне бар? Эчтеме жок да. Бир бут төрдө болсо, бир бут көрдө эмеспи? Төрдөгү бут дагы ошол өткөндү басып турат окшобойбу? Ошондон тарта абышканын төрдөгү буту дагы такаатсыз, жар кырында калгандай эле. Ушуларды жадыдан өткөрө, жан дүйнөсү дүрбөлөңгө түшүп, ой баскан абышка дале баягы Саман ноолунун кашаасынан көчүк ала элек. Күн небак улуу шашкеден өтүп кеткен. Анын санаасы дагы кай багытка салып уруп, кайда гана алып барат эле? Ким билет, аңгыча «Ата, сиз ушунда белеңиз, чайга келиңиз» деген келининин сыпаа чакырыгы гана абышканы көкүрө кезген эскерүүлөрдүн туткунунан арачылап алгандай ордунан козгоду. «Азыр балам, мен азыр. Жууна элек турбайымбы?» Карбаластай калган абышка отурган жеринен тура жөнөдү шаша-уша. Мындайы жок эле, жарыктык кишинин кийинчерээк кызык болуп баратат. Эртең менентен бери издеп барбаган жерим калбады. Там аркасына отуруп алганын кара. Энемдин көз өткөнү ушинтип өзүн коерго жер таппай калды. Жалгызсырап жүрөтөңдү, келини кайнатасынын жүрүм-турумун өз билгенинче жооруп койду. Өз ичинен ага боор ачый. Абышка чайды деле жарытып иче албады. Бет маңдайындагы бир нокотту телмире тиктеп отуруп, эки чыны чай ууртаган болду дагы, чынынын оозун басып, дасторкон четине жылдырды. Бүттүм дегендей. Анан отурду. Келини да же ичиңиз деп кыйнай албай, же туруп кете албай, не кыларын билбей отура берди. Акыры бир окумда абышка өзү уктап ойгонгондой селт эте келининен убакытты сурап билди дагы, шаша-буша батагыла ордунан турду. Кожоё түшкөн белин түзөй келинине бирдем айтчудай болуп барып, кайра айныдыбы. Башын чулуп, кол шилтей сыртка бет алды. Кайнатасынын мындай мүлөзүн мурда кийин анча байкоо салбаган келин аң-таң бир жери ооруп турабы деген ойдо. Бир нерсе деп суроого ооз таптап барып, дале болсо чыгып бараткан улуу кишини токтотуудан айбыгып, ыйбаа кылган келин унчукпай дасторконун жыйнай баштады. Абышка эшик алдына чыгып, ар жак бер жагына кайдыгер назар таштады дагы, адат болгон күндөгү иштерин кылууга
бет алган сыяктуу короого кирип тоок үндүктөрүнө жем чачты. Келине да чачкан экен, аны эле салып байкаган да жок. Кайда барып эмне менен алектенбесин, тээ качандыр бир өткөнү бура бастырбай бучкактай берди. Атүгүл адеп жарык дүйнөгө келгенде Асан чакырылып ата энеси койгон ысымы кара сакал качкын эмес. Ошондо бут алдындагы жер көчүп кеткендей болду. Көздөрү саамга караңгылай түшкөн ал өткөн күндөрүнүн элесинен кутулуунун айласы кылдыбы, жанталаша жемталашып жеп жатышкан үндүктөргө карап турду дагы, атасы казы уста ар бир жолу кайра кайталап көп айтчу нусканы эстеди. Каапырдын тилеги жаман болот дешеп тура булардын. Дечи ал киши анын үндүк бакканын жактырбай. Ушулардын менден башка эч кимиси болбосо, баарын мага гана берип турса деп тилек кылышат экен. Азайтсаңчы буларыңды сукулдатпай. Ушуга кыжыр келдиби, же ата сөзүн укпаган өзүнө жиндендиби? Айтор экетегин кага тигилерди үркүтүп, кууп да жиберди. Жер жайнаган даң калды желбей, абышка турду делдейип, чоң короонун ортосунда, эмне кылаарын билбей. Анан дагы алдане эсине түштүбү, тез басып үйгө кирди дагы, кайра бат эле ээр токумун көтөрүп чыгып, короонун төр жаккы бурчундагы акырда байланып турган керкунанын шыпырып тазалай токулгалап коюп, дагы ичкери кирди. Бу жолу чепкенин колтуктап чыгып келатып, келининен саат сурады. Убактың канча болду балам? 12ге аз калды деди келини, дале абышканын демейдегиден сырт жүрүм турумуна таңдана. Кылып жаткан ишин токтото коюп, бөлмөнүн чок ортосунда делдейип турган бойдон. Аны байкай калган абышка жүзүнө өрт кеткендей кызарып татара шарт кайрылды дагы эшикке чыга жөнөдү. Ошол тейден кыл чайбастан, балам, колчу тарапка бастырып келейинчи, деди урук саат сурагандай. Кебинин акыры келинине үзүл кезил гана угулду. Келине дале ооз ача албады. Тек гана, аякта азыр эч ким жок да. Элдин баары жакалап келгени качан? Жарыктык кишинин анда эмнеси бар деген кыязда ийин күйүшөдү. Дай жок эле бул кишиге эмне болгон деп ойлогон келин жанатан бери өзүнүн бөлмөнүн так ортосунда делдейип турганын көрүп, да бир саамга күндүн ырайы да бузулуп тургансыз деле барбай эле койбойбу дегенге келип, токтотуп калууну ойлоп сыртка жүгүрүп чыкты. Ал учурда абышка эбак үйдүн маңдайындагы кечмеликтен өтүп кеткен экен. Келин уулу адамга үн көтөрүп кыйкыра албай, ыманы сууп кайра кирди үйгө. Абышка болсо эми өзү менен өзү жекеме-жеке тээ бир өткөн күндөрүнө саресеп салып баратты. Сыягы көпчүлүк учурларда аттын кашкасындай айкын чындыктарды аңдай бербейт турбайбызбы? Адам баласы аңдаган күндө деле анча жетик маани бербейт көрүнбөйбүзбү? Каап ат деген десеңчи, кайдадыр катуу ашыккандай калмак жүрүш менен өр таяна берген абышка арт жагына ыкшоо кылчая, ээрине кыңай отуруп, ээг алдында калып бараткан айылга серепчилеп, экинчи кайрылбастай сугу түшө баштан аяк бир назар таштап алды. Мына тегерегиндеги дүпүйгөн карт дарактардын ар биринин жердеги жети катарына саябандап салаалап таралып кеткен тамырлары бар. Ансыз алар мынчалык дүркүрөп, биринен бири өтүп, дүйнөгө түркүк болчудай шоолдап асман тиреп өспөс эле. Муну баарыбыз билебиз, ансы дагы ар дайым эле эске тутуп таңазар ала бербейбиз. Тамыр өмүр өзөгү экендигин унутуп, алар өздөрү эле өсүп жаткандай көрөбүз. Адам баласы да куду ушу дарактардай билем. Анын тамыры өткөнү. Кечеки күн экен го чиркин. Дарактын тамыры бир дарттаса, жерден бой көтөртпөй соолутуп тынган сыңар эле. Адамдын кечеки күнүн бир илдет чалса, иштен жеген курттай кылган өмүрдү өзөктөтүп, зилдетет тура. Өлтүрбөгөнү менен эгерим эки дүйнөдө да арылып, айыкпайт билем ал. Болбосо андан бери канча мезгил өттү, учкул канатын камчылап. Алчыланып, канча суу акты дейсиң толкун мене. Абышка баятан бери басыгын жайлата, тезектей калган кунанын быкыйга ныгыра,
нукуп алды дагы. Мазасын алган бул ойлордон кайдадыр качып кутулчудай үстү-үстүнө камчыланып, теминип кагына кетти. Ордунан ыкчам октос берген кунан үстүнөн бөлүп етіп түшүп калада жаздады. Уруш башталардын алдыңкы жылы. Ата мээнети, уул дөөлөтү дегендей, атасы казы устанын аркасы менен анын да ууматы келип, жаш болсо дагы айткан сөзү, кылган ишинин каны жерге тамбай, баракелде, уул болсо ушундай болсун, казынын уулу өзүндөй уста чыгыптыр, азамат экен деген алкоодон башканы кулагы чалбай турган чак эле. Чынында эле Асанкулдун колу да ар нерсеге эптүү, темирди кызыл чокко салып алып, камырдай жууруп ийлегендей болсо, тим эле тил сүйүлөтүп, жан киргизчү. Дегеле устачылык, зергерчилик булардын бүлөөсүндө тээ адам замандан бери карай атадан балага калып, мурасталып келаткан каранаар, карманаар, нан таап, жан багаар, жападан жалгыз өнөр эле. Ошону менен оокат кылып, ошону менен оозга алынып, бир өрөөн ичинде аброй күтүп жүргөн. Казы устанын үйүндө ошол жылдын жадыраган жай күндөрүнүн биринде той түштү топураган. Жалгыз уулу Асанкулга арнап 6 канат боз үй көтөрүп, айыл арасында мыкты делинип жүрчү Чекирмолдонун билике кызын келин кылып үйүнө киргизди уста. Абийирдүү жигитке ажалдуу кейик жолугат болуп, ал дагы үй оокатына бүйүрө, тыңчыкты, колунан да, тилинен да келген. Узун элдин учу менен кыска элдин кыйрында буларга сугу түшүп, үлгү алып, үф дегендерин үлгүртпөй үйрөнүп, андан ашырса ашырып, акыры кемитпестен, эселеп орундоого умтулбаган, казан аяк катыштырып, илик жарман болууга жандалбастабаган жан калбады. Атүгүл бир өрөөн элдин ичинде ханга дагы салам бербейт деген Абдыразак айыл аткөм, өзү дагы алардын бүлөөсүнө өз ыкыласын билдире боор тарткандай үзүлүп түшкөн болуп жүргөн кара күчкө. Асанкулдун балкасы баскан меш, ат така, чайнек, чака менен билике келиндин ийиги ийирип, теменеси тепчиген ободо ала кийиз көрпө тондордун атагы алыска жетти. Аларды тай, торпок, койгозу тартуулап алчулар четтен табылып, адегенде атка минер активдер тыңдар алышты. Абдыразак баш болгон, анан аз-аздап эл аралады экөөнүн колунан чыккан зер буюмдар. Иши оңолоор кишинин ити чөп жейт деген сыңары. Ушундай урмат күткөн устанын уул келини жыл айланбай ымыркайлуу да болушту. Алардын бул пейил дүйнөсү түгөл баракел турмуштарын ошо бала төрөлгөн күндүн кечинде суук кабардын дүрбөлөңү чарычкандай астын үстүн кылып, кыйсыпырын чыгара бузду да койду. Уруш чыгыптыр батышта, баш истегени басып кирип. Ушу кабарга удаа эле айыл арасындагы кол арага жараган эр бүлөөнүн карааны суюла берди. Ал аламаттын капшабы казы устанын үйүнө дагы тийди. Адегенде өзүнө келди повестке алакандай чакыруу кагазы. Кемпири кеңшеңдеп келини кейи, эмки кезек өзүнүкү экенин купуя туюнган уулу улутуна узаткан устаны рай борбордон жашын келип калыптыр. Мында иштегенге дагы киши айрыкча уста керек деп кайтарып ийишти. Ошентип көп өтпөй Асанкулга да чыкты повестке деген сүрүсөлдөрдү катырган көк кагаз. Айыл аткөм өзү атайы кыдырып айтып кетти. Бүрсү күнү рай борбордо аянкоматта болуусу керек экен. Ал күнү казы устанын үйүндөгү кара чырак кыйлага чейин жарыган жок. Күн батып күүгүм киргени демейдегидей бапырашып, төртөө бирдей. Келин гана бир аз тарткынчыктай. Баланы тегеректешмек түгүл, ортодо келди кетти деп да кеп айтылбай. Ар кимиси өз ойлору менен алек болуп ар жерде отурушту. Жарыгы жок, үн күйүп үңүрөйгөн үй ичинде. Мештеги оттун гана анда-санда ийнедей калган илебинен гана жарыгы болбосо, үй ичи көөдөй караңгы. Повестканы уккандан бери кирип чыгып ыйлай бергендиктенби, Биликенин эки көзү тоодой,
кыпкызыл. Эми да өпкөсүн кага, кайнене кайнатадан ыйба кылгандан гана эчкирип ыйлап жибербей, тишин тишине баса, жүк түбүндө 5ке бүтүндөй салмагын таштап, өбөктөй бала эмезген болот. Чоңдордун түйшүгү менен эч бир иши жок бөбөк эмчек сурот бейгапар көрө баштагангабы, элеңдегендей бакыракай көздөрүн чоң-чоң ачып жумат. Эненин энтиккен деминен эмчек сүтү бирде буулуп, бирде бургуй түштүбү? Бала какап-чакап баа этип кое берди. Аңгыча караңгылыкта кокус чыккандыктанбы же кийинки учурларда айыл ичинде арбып бараткан абайсыз бейбак бакырыктардын жүрөгүшүн алган сүрүнөнбү, баланын ыйы безги сайгандай жаман угулду баарына. Төртөө тең орундардынан козголо, өздөрүнчө түйшөлүп талышты, алдыртан бири-бирине көз таштап. Жаман жорук баштабай жөн болсоңчу балам. Баятан чыптамасын чүмкөнө төрдө сулк жаткан кайнене уйкудан жаңы ойгонгондой баш көтөрө. Баланын бакырганынан үрккөн денесин жыйра келинине карай заар ончукту. Ак, кокой күндесе. Бул эмнең? Эботом, эмгиче чырак тамызбай. Этегине чалына очорулуп, ордунан араң турган ал, чыгдан тарапты калдыратып атып, чырактанды жандырды дагы, үйдүн ортосундагы 2 түндүккө керилген жип келип койду. Жарык алсыз болсо дагы үй ичин мүңгүрөткөн караңгылыкты бурч-бурчка кууп салды. Кемпир өзү менен өзү сүйлөшө, ооз учунан алдан элерди күңгүрөнө, арбаң-тарбаң эткен көлөкөсү үй ичине толо жана жаткан ордуна келип, чыптамасын чүмкөнө жатып атып, дагы кайра кеп жаңыртты. Я уста, теги Абдыразакка барып, айтып көрсөңчү. Деги не буйрук, не өтүнүч экени түшүнүксүз. Апкаарыган орто саар каргылданган үн менен. Сөзүңдү жерде калтыра койбос. Сен деле көп эле жакшылык кылбадыңбы? Жалгыз баламды алып калды. Асанкул барбай калгандан эле согушу соолуп калаар дейсиңби? Ал дагы бирдемелерди айткандай түйшөлөп атып, тынчып калды. Анысын казы уста деле уккан жок, кулак сыртынан кетирди. Анан бир далайга эч ким үндөбөдү. Тек гана андан жардам күткөндөй тунжураган келини көздөрүн жылтылдата, очок боюнда отурган кайнатасын кезек-кезек уурдана үмүттүү карап коюп атты. Атаң көрайы жаманына баштап алды го. Замана саатың болбостур эме. Артыңда атын чакыраар туягыбыз бар. Кудаанын ушунусуна да шүгүр. Устаканасы ийин, көөрүгү кысыр калбайт. Ушуга тобо. Эмнени эле ойлоп атам? Эчтеме боло электе. Келме келтирейинчи. Жалгыз болсо эмнекен? Эл башына түшкөндү көрөөр. Ушундай бүтүмгө келген уста кемпиринин кебин жактырган жок. Оюна азыркыдай ар нерсе келип кетип, көңүлү түпөйүл тартып, алдагандай болоор экен деген кыязда санаасы тынчыбай турса да, өзүн күчтөй бир кайратын боюна жыйнап шайдуу тунчукту. Эк, Кудайдын каары десе, кайдагы бир болбогон кепти баштап. Элден чыгып кайда барат элек? Көпчүлүк көргөндү көрөбүз да. Ал уулуна карады. Эркек тан эмеспи? Ооба, ырас эле деген колдоо, жубатуу угам деген ойдо. Анысы антпеди. Үрүл-бүрүл башын жерден албай, үңкүйгөн калыбында. Анын бул отурушунан кадырың бар го, Атекабай, эптеп калкалап кала көр деген жагынычты тойгандай болгон уста муздак сууга түшкөндөй боюн жыйрып алды. Заманасы тарай. Уулунун ушундай кеп катын экенин мурдатан билбей, эмдигиче байкабай жүргөнүнө кыжыры кайнады. Ак жазганды көрөбүз дебедимби? Жаман жорук баштап мүңгүрөбөгүлө. Үнү туттуга буулугуп чыкты. Аксактын сабырына кара деген. Кара күчкө бак-бак этип, кадимкидей кайрат күтө калып, андан арк оюн купуя улады. Уулум болбой сен куру, кайра эле уулуна ачуусу келет. Арбайы суук, Кудайга ары. Эр жигит эл четинде эмеспи? Ай, уш сени эмне кылсам экен? Береги зайыбың болбогондо барбы? Темелечи, жонуңдан кайышкана телетелем да.
Эркек оол бала деп мен муну демөөр караан тутуп коем. Атаң көрө. Көкүрөк тээп көтөрүлүп келген каарын баса, бир колунун ачуусун бири менен тыят тиштеге. Алжып калгандан соосуңбу я уста? Анын оюн жаткан жеринен безги сайгандай тура калган кемпирдин ачуу үнү бузду. Абышкасынын жаалы келген үрөйүн көрө, бир саамга тарткынчыктай калса дагы, жоолугунун бир жагын кулагына кыстара оңдоп салынган болуп, теминип күчөп кетти. Жаман жорук дегениң эмнең я деги? Кокой наалат копшөткүн. Атанын балага айтары ушу, сенин кебиңби я? Кокой. Балам жалгыз, элдердикиндей бир короо эмес. Кемпирдин айгайына, келининин бышактаганы, оолунун жанак эле тейде кулак кескендей лам дебей, жылдызы түшүп отурганына кошул ташыл болгон устанын заманасы дагы куурала түштү. Акыры жан дүрбөлөңгө түшүп, ыманы зыман боло калган ал Саар менен Абдыразак айыл аткөмгө барып, не бар не жок алдынан бир өтүп көрмөк болду. Болуптур эми, кулак мурунду кесип, чапанымды чечип калып атты беле? Барса барып көрөйүн. Ушинтип айтаарын айтып алып, адалдан түгү жок жүгөн үзгөн немеле? Кантээр экен, карыганда шагымды сындырып койбогой эле дегендей түпөйүл ойго кепти эле жүрөгү опкоолжуй калды. Ушул бойдон араны кеп аралабады. Ар кимиси отурган жерлеринде кыйшайышты. Түн бир окумунда барып гана майы түгөнгөн чырак өзөштү. Эртеси чоочуп, Саардан баш көтөргөн уста баарынан эрте турдумго дегендей эки жагын карады эле. Андай эмес экен, үй ичинде эч ким жок. Шаша буша сыртка чыгып баратканда уй саап келаткан келинине кез келише түшүп, шаштысы дагы кетти. Кайра артына бурулуп жөнөй бергенде келинине: "Өтө кой айланайын, өтө бер", деп өзү ичкери кетенчиктей жол бошотту. Келини иймене же ары кетерин, же бери кирерин билбей буйдала калды дагы, анан жүгүнгөндөй ишарат кылып, жүз жашыра өбөктөй өтө берди. "Теңир жалгасын айланайын", деди. Уста келинин алкай, анан бучунак кай убакта жатып, кай убакта эс алат дегени. Качан болбосун бутуна тийбей оокат деп жүгүрүп жүргөн. "Кандай күндө калаар экенсиң, бечарам, ылай эмеле агың башыңдан түшпөгөй эле", деп күңгүрөнүп койду. Кемпири да мындан мурда туруптур. Ал кайтып үйгө киргенде, абдесте суу куюп, жаңыдан эле дуулдап тутана баштаган мештин үстүнө чай коюп аткан. Уста анын: "Орозоңду ачып деле барсаң жетишерсиң бодом", орундарынан туруп, төшөнч төбүрүн жыйнаштырсын дегенине ынабай жөнөй берди. Ошенткени да оңдой берди болгон экен. Ал арабага да чегип, сокого да кошо берип, жедеп шыйпаң болуп баспай калган кызыл чобурун шөлпөң желдире Абдыразактын короосуна киргенде, тиги ат жалын тартып, өзөңгүсүнө бут сала жуп жөнөгөнү калган. Эгерим чакыруусуз эч кимдин ирегесин аттабаган устанын келгенин көрүп, өзөңгүдөн бутун тартты дагы ыкчамдай жете келип, устанын атын алды. "Ассалому алейкум, устаке, келиңиз", озунуп саламда кайтты. "Деги жайчылыкпы? Таң атпай келчи эмес элеңиз, деги кайдан? Жол болсун, жайчылыкпы?" Чындап чоочуп алгандай түрү бар, шаштысы келе түшкөн Абдыразактын. "Валейкум ассалам, Абдыразак, ат көөлүгүң, малжаның аманбы?" "Жайчылык эле. Бу өзүңө жол болсун, эртелеп кайда жөнөп аттың эле?" "Жолуңан калтырбасам болот эле, каап." Казыке, шүгүр. Жай жатчу убак болбой калбадыбы азыр?" Устаны үйүнө баштай алдына өткөрө кобурады. "Тиги өйүздөгү ажыбай айылдагы өзүңүздүн абыке туугандарыңызды билесиз го?" "Ие, билбей анан." "Ошо бечаранын Караколдо согушта жүргөн уулу ошондон ары аскерге алынып, урушка кирген экен. Кече жаталы деп жатсак, тиги почта тарткан катаган уулу Бакин деген ошонун жаман кабарын, кара кагазын берип жибериптир. Өзү кузсун, мындан ары кара кагаз ташып, элдин каргышына калбайм дейт имиш. Жамандыктыкы жаман эмеспи? Аманат жүргөн, ошону угузуп коеюн деп эле."
келип калганыңыз рас болбодубу? Эми эки жакка чапкылап убара болбой, өзүңүздөй дагы бир эки аксакал болсо, угузуп коелу бечараны. Устанын тула бою дүр эте, каны башына тээп, аяк алдындагы жер көчүп, тигинин кебинин кийинкилерин уга албады. Анысын эч бир жанга билдирбей үйгө кирип, дастаркон четине тизилей калып, көмүш нандан чымчы бүзүп ооз тийген болду дагы. Абдыразактын: Устаке, келчи эмеселеңиз, жол болсун. Келген жайыңызды айтып отуруңуз" дегенин укмаксанга салып, рас эле жамандыктын аманат жүргөнү жаман. Анда тур, бол, тездейли деген бойдон тигинин жообун күтпөстөн жүзүнө бата тарта тура жөнөдү. Атайлап камынып келген жумушун кеп кылууга жүрөгү даап, бети чыдабады. Карбаластап келип, кызыл чобурунун чылбырына асылды. Шашканынан күрмөөнү чечкенче да бир паска буйдала калды. Акыры Абдыразактын сапарынын көмөгү менен атына минип, айыл аткөмдүн аттанышын күтпөстөн ылдамдата бастырып короодон чыга жөнөдү. Бир азга эле буйдалса, келгендеги айтаар кеби билинип, шермендеси чыкчуудай кыйлага артына кылчайбады. Өзүнөн өзү уялып, көңүлү ирэнжий. Катын шайтан дейт. Кемпиринин тилине кирген үчүн өзүнчө тилденип алды. Бул короодон батыраак оолактап кетүүнү ойлоду. Антпесе эле айыбы ачылып калчудай, эки кулагы зыңылдап, албырып да чыкты. Абдыразак бир сырдуу устанын бул кылыгына түшүнө бербей, жерде жоргосун жол жүрүшүнө салып, анын соңунан жете келди. Алар Абыкенин эшигине аргамжы бою барып, аттарынан түшө беришкенде, эшик ачылып чыга калган кара кемпир тигилердин түрүнөн улам эле келген жөндөрүн түшүнө койгондой ач кыйкырыкты салып кое берди. Угузуунун бул жүрөлгөсү бардык башка суук кабар, расмийлерден айныгыс айырмаланып турган учур болуп бараткан эле. Урушка деп кеткендердин аркасынан келген кара кагаздардын саны күн санап артып жатты. Устанын заманасын баарыдан мурда кара кемпирдин кара көзүм кашайган экен, кокуй, кимиси деп майданга узаткан 4 уулунун ар кимисин өлүмгө кыйбай, чучуктай чыңырганы кууруп баратты. Ал бечаран кургур суук кабар эң кенжесиники экенин эшиткенде, өзү эле кара иреңи ого бетер кара көк тарта, эки колтугунан алган аялдардын алдында тил оозсуз сулк жатты да калды. Кыпкызыл өрт аралап чыгып келаткан күн менен кошо көтөрүлгөн чурулдаган баш аламан өкүрүк кара кыштакты баштан аяк солкулдатып турду. Катындар канча эле кеттен өткөрсө да, кара кемпир кимиси деп бакырып алып эле улам эсин жогото берди. Абыке чал балам баладай болсочу, атаң көрай кантейин, көз ачып кетпедиби балапаным деген тейде таягы менен жер сабап өпкөлөгөндөй болсо, жанына жан тура албайт. Жай айткан соң, уста мунун баарын аягына дейре чыдап угуп тура албады. Кимгедир ачуусу келип, кыжыры кайнай, атын минбей жөө жетелеп, үйүн карай бет алды. Мына ушул ботодой боздогон Абыкеден артыксынып, акылдуу сунуп, жанагыдай ой менен Абдыразактын өткөндө өзү кайтчу да, айткан сөзүнө азгырылып, өзүнүн убадасын бузуп, ушунда келгенине бир кызарып, бир татырып, кемпирине тиши кычырап баратты. Катын шайтан деген ушу да, атаң көрө тирүүлөй өлчү жолго түртүп, сен эле сага жетээрмин. Ушул бойдон үйүнө келип, эч бир ооз ачпай, учук боюндагы өз ортунда үстөмөндөп кеткен уста кеч бешимге дейре баш көтөрүп наар албады. Анын мындай түрүнөн бир куулганы туюнган байбичеси дагы үндөбөдү. Эртеден бери иш болбосо дагы эшикке кирип чыгып, чалын айланчыктап жүрдү. Акыры бир үйгө башпага калса, чалы чукурана козголуп жаткан экен. Ошондон пайдаланган ал: "Устаке, сага эмне болду? Ноокастап турасыңбы?" деп эпилдебейди. Ушул эле жетишпей тургансыган уста ордунан ыкчам тура калып, кончуна сала жаткан камчысы менен кемпирин жаза буза жон талаштыра басып алды. Ошондо гана иштеги бугу чыккандай жеңилдей түштү.
Кемпири да бар кооптонусу ошону менен кошо бүткөндөй эти ооруганын да унутуп күлө бага ойт берди. Кантет ботом, анчалык эмне айып кылдым эле сага? Эмне айып деп коет, атаңдын көрүгү ырайын десе. Мен карыганда бетим карайып, сенин тилиңди уга коем деп, Абыкенин кенже уулунун жамандыгын угуздум. Иштин жайын дароо түшүнгөн кемпири эти ооруганын эми сездиби, бир азга кемшиңдемиш болду да, абышкасынын байыртеден бери наар албай жатканына өзү дагы күнөө экенин туйдубу, тамак камын көргөндөй мешке тезек калап калды. Ошол бойдон дагы бир топко алардын арасын кеп аралабады. Асанкул эртең жөнөйт. Ушу оюна келе калганда эненин ээрди өзүнөн өзү кемшиңдеп заманасы куурула калат. Эне эмеспи чиркин, азыркынын баарын унутуп, акшам маал болгондо дастуркон тегеректеп чай ичип отурушуп баягы кебин дагы баштады эле, устасы кеп жебечүдөй акырын карады да. Балам элдикинен кем дагы эмес, артык дагы эмес. Эл барган жерге барат, эл көргөндү көрөт. Багына жараша маңдайына эмне жазылса деди чорт. Дагы бир далайга унчугушпай калды. Түн каракчысы пардасын улам коюулантып, карагыштакты каптап келе берди. Көөгүм кирген сайын төмөнкү саз тараптан бакалардын сайраганы улам күчөп, көктөгү жылдыздардагы чачып ийген жакуттай жымыңдаша көбөйүп баратты. Ушу караңгылыкты жамына уурданып үйдөн чыккан устанын аялы кыштактын аягындагы айыл аткөмдүн короосуна тез эле кирип келди. Муну көргөндө энесинин артынан акмалай ага удаа чыккан Асанкулдун көңүлү да бир аз жайлана түштү. Балага энеден башка күйөр киши болбойт көрүнбөйбү? Ошентип ойлогон ал атасына чындап таарына кетти. Оозунун желин аяп, Абдыразак анын сөзүн эки кылбайт эле го. Өткөндө өзү деле айтпады беле. Казыке деген атасы аскерге алынбай кайра келчүдө. Абдыразак айыл аткөмдүн өзү атайы келип, Кудай деген киши экенсиз, бир ажалдан аман калдыңыз. Бул уруштун түрү жаман, түрү жаң калтырбас бекен. Эми Асанкулуңузду арачалап калсак, анда да уста кеп аягына чыгарган эмес. Туулган соң өлмөк бар деген Абдыразак. Дегеле элдин баарынан акылын уурдап алгансып жүрөсүң да. Ажал жетсе кайдан да болбосун арачалап кала албайсың. Эй, казыке. Ийнөөсүң да. Колдон келбесе мен айтпайт элем го. Өзүң бар деп турсаң, мен жок дебесмин. Ушул кеп туккан атасынын кыйлага итатайы тутулган. Абдыразакты аткарганча шашып, убагында көрөлү Абдыразак убагында. Азыр табын болбой турат. Бай эле ушинтпейсиңби? Убагы деле анча узак эмес деп каткырган Абдыразак андан ары эч нерсе дебестен аттанып кеткен. Ошондо эле чебелектеген энеси байкуш, бир ат жабдык баланын башынан садага жазап берсеңчи. Баланын башынан садага деп коет. Атасы баягыдан да күчөп ачууланган. Соодалашпай тим айтса, эмне хандыгынан түшүп калабы? Ушуга бирдеме жасап берсем колум сынсын. Сени сага элеби карап тур. Андан бери 2 аптага жетип жетпеген убакыт өтүптүр. Башына ушул ой келе калганда Асанкулдун денесин калтырак басып, жыгылып кетчүдөй жерге отура калды. Көзүнө Абдыразактын убагы деле анча алыс эмес деп ыр жактап күлгөн жагымсыз илеси тартылып, ал улам-улам чоңое берди. Ошого эле жарыш кулагына атасынын ушуга бирдеме жазап берсем, колум сынсын, энесинин ат жабдык баланын башынан садага дегени жаңырып, дүңгүрөгөндөн дүңгүрөй тарсылдагын жарып баратты. Асанкул эсине келгенде эриндери өзүнөн өзү барбайм дей, өзү жерде ооналактап жатканын көрдү. Эч ким көргөн жокпу дегендей этек жеңин кагына тура калып, ыкчамдай басып үйүн карай жөнөдү. Төмөнкү кеп болуп атканда ал деле өзүн колуна ала албай, көз жашы менен көкшүн шилекейине чакап, башын чатка аягына каткан бойдон оңулдай бала эмизе отурган билекенин бутун кучактап жаткан. Көз алдында Абдыразактын алиги ырайы суук, каткырыгы, ат энесинин ак эйнеги, анан өзүнүн барбайм деген жандалбасы эч бир аргасын калтырбай камап турду. Кең короо айыл ичинде Абдыразактын короосу атап, суктана,
Аңыз айың кеп кыларлыктай аяк биягына бир чуркап араң жетээрлик экен. Эл орунга отураарга аралаш ушунда кабылган устанын зайыбына сырткы караңгылык угу бетер коюулана түшкөндөй болду. Жүрөгү шынала, ага кошумча кулак мурун кескендей коопту тунжуроо ээлеген эбегейсиз ээндиктен дилдей калган ал айланасын алактай карай берип, саамга аптыга апкаарый да калды. Короосунун оң уктасында дубалга кыркаар тизиле жыйналган кой көңдүн жыты каңылжаарды кытыгылай, карааны ага улай кеткен үңүрөйгөн кампа, мал тамдардын узун катары, бет маңдайдагы бастырмалар, солупта да буларга маңдай тескей чубалжыган, балык жоңгула тыкан жабылган, айыл өткөм өзү турчу үйлөр эч жарыгы жок, ың-жыңсыз болгондуктанбы көзгө комсоо көрүнөт. Дарбазага чукул буруштагы кемегеде али өчөлек очоктун чогу гана жүргөн жерге бир кызара, бир бозоро, анда-санда алсыз сары жалындын тили соймоңдой үлбүлетип, мында жашоо барынан кабар бергендей кирген кишинин көңүлүн жайлайт. Ушуларды бир сыйра сыдырып карап, көздөн өткөрө кадамын жайлата калган зайыпка мал тамдардын биринин эшиги кый чети ачылганы дагы катуу коркунуч туудурду. Бут учунан удургуган каны башына тебе баа этип бакырып жибере жаздады. Аңгыча ошол тараптан айыл өткөмдөн жылма сулуу кызыл жүз аялынын агимай мында жүргөн деген ыңгыраган добушу гана эсине келтирген. Ал калтырак баскан денесин араң токтоту. Мен эле бурмаш дегенге зорго жарады. Бурула калып эч кимди көрбөсө деле үн улай. Анан катуу чоочуганын жашыра албай нааразы унчукту. Жарымдан не калсачы эботом? Үйүңөрдө эмне жарык жок? Ууру кылып аткансып. Эжеңе бу ким десем сен белең. Тиги келген кишини тааныдыбы? Соомалана сүйлөдү. Кел үйгө кир. Мен дагы жети түндө адашып, эшик сүзгүлөгөн кайдагы ууру бөрү эле десем, сен турбайсыңбы? Устанын аялын алдына өткөрө берди дагы каадалуу кобураганын улантты. Бо силерге эмне болгон жеңе? Капырайы дегеле келчи эмеселеңер? Жайчылыкпы деги? Ат тезегин кургатпайлы. Жана акем да келип эле кайра кетти, адеп жай айтканга дагы жарабай. Эшик ача берген үй ээси беркини эмне дээр экен дегендей сынаакы карап койду. Ошо экен, амыраң калсын. Атайын келет да, адеп ооз ача албай кайра кетет. Анан дагы эркексинип, мага бак-бак этип койгонун кантесиң дегиле. Койчу, караңгың окуй. Койчу, күйгүзөтү. Кайсы бирин гана айтайын. Бу анын тигиге айткан жообу. Ошону менен бирге эле аны жибитүүгө кылган аракети болгону менен устанын аялы өзү менен өзү кеңешкендей тек гана ооз учунан күбүрөй, терезе тушка салынган жер төшөктөрдүн бирине коомай көчүп басты. Үй ээси колуна көтөрө кирген эмеректерин ашканасына алып кирип, чырактан күйгүзүп, дастуркон салганча араны бир аз ыңгайсыз жымжырттык бийлеп турду. Бөлмө ичин айланата караган аял шып тиреген жууркан төшөк, оюусу төгүлгөн 6 түр шырдака сугу түшө. Алдындагы 40 курак кыюуланган жер төшөктү аярсылай. Бу катындын колунан келчү оокат кечилер эмес экен. Кайдан келген деп ойлоп койду. Аңгыча ашкана тараптан нанпан көтөрүп келаткан кызыл тултуктун дабышын туюп, эмелек оюн билдирип койгондой кулак башы дуулдап, жүзү албырып чыкты. Кол билсе айла жок турбайбы деди. Анан жалган жалтаңдана, төшөктөрүң тим эле сонун экен. Тиги анын бул айткандарын кулагынын сыртынан кетирди. Атайын укмаксан болу. Деги эмне болду жеңеке абай? Деди жоон билегине чейин түрүлгөн жеңин түшүрө. Жүүртө басып отуруп жатып, чайчылык элеби? Келген жайыңдан кеп кылчы, чай тызылдай калганча. Кара баскырдыкы саң күндөн бүгүн лампа майыбыз түгөнүп калганын кара. Муну ал өзү жалгыз отургандай эле наалып койду, тигинин жообун күтпөгөндөй. Жайчылык эле, деди устанын зайыбы, келишинин чын жөнүн айыл өткөмүн өзүнө айтууну ойлоп. Бул эмнени билмегиле дегенчеликте кожоюнуң да айыл өткөмдө бир аз сөзүм бар эле. Деди үй ээси аял тигинин оюн билип.
өзүнө келгендеги жумушун ишенип айтпай жатканына ачык тырчый. Алар кыйлага дейре чай ууртаган болушуп, аркы беркине божурашып, айда бажаңдашты. Бара-бара устанын аялынын тынчы кете баштады. Келген жайын ачык айтайын дейт. Бу катын менен эч иш бүтпөсүн ойлоп, кайра сабыр тутат. Айыл өткөндүн келишин күтүүнү чечип, эшиктен чыккан ар бир шыбыртка азар сак кулак түрөт. Акыры өйдө төмөн келди кетти кептер тажаттыбы? Бо эриң качан келет сенин? Деди сабыры кете. Күндө бул убакта келип калчу беле деги. Качан келер коерун айтышта кыйын анын жеңе. Элдин иши ушул турбайбы? Эртең менен кеткен бойдон бир талаасына чаап, бир тоосуна чаап дегендей, узунду күнү кечке үй бетин көрбөйт. Өзү эле тынчы жок жан эле уруш чыкканы дегеле көчүгө жер жыттабай калды. Ушул учурда эшиктен ит үрө калып, кайра бат эле басылды. Кулак түрө калган аял өзү келди көрүнөт. Ит үрбөй калды деген бойдон бастегин көтөрө ашканасына кирип кетти. Ырас эле көп өтпөй эшиктен Абдыразак кирди. Демейде жайдары жүрчү кабагы салыңкы өңдүү. Үйдөгү кишинин ким экендигине да кайыл болгондой, ооз учунан бүлк этип учурашкандай ишарат кыла төркү үйүнө өтүп кетти. Кап, кандай учурда келип калдым эле? Кабагы жаман көрүндү. Кандай болор экен? Болбойт. Элдин баарынын балдары деле силердикиндей деп кагып койсо кантем деп бушайман тарта. Устанын зайыбы эрдин кырча тиштеп, дагы өзү жалгыз ыңгайсыз абалда отуруп калды. Аз эле болсо дагы бир учур ал үчүн ою чексиз бир түбөлүктөй узакка созулуп кеткенсиди. Абдыразак үстүндөгү чепкен тебетейин баскан сайын кый четкен анжыян өтүгүн чечип, жеңилдене кайра чыкты дагы тигинден жогору өтүп, мандаш урунуп отура кетти. Бирдем айтчудай кырына тамагын жасай берди эле. Табың жок ак түп бала. Үйүңө келген кишини сүйүңкүрөбөй. Кепке жыгып жумшартпак болгон устанын аялы озунуп сүйлөдү. Же теңсинбей атканыңбы бу? Жеңе, койсоңчу, болбогон кепти. Тиги дале баягы каадасынан жазбай күңк этти. Таптын эмнесин сурайсың? Эртеден кечке ат үстүндө салып уруп жүрүп, ичим эзилип бүткөн боюм жанчылып калчу болду. Жашта келип калган бейм. Анан кечинде үйгө келгенде сүйлөмөк тургай, ушинтип бут серпээрге дарман калбай калат. Ал эми буусу булуулонгон чара чайнегин көтөрүп кирип келаткан аялына карай сүйлөдү. Тамагыңды жөн эле койчу, андан көрө жанагы жармаңдан калса бир-эки жуткур. Апей, береги эмне деп турат я? Ботом, сага эмне болгон деги? Сен жебесең үйгө келген кишилер жеп ичпейби? Аялы не эрин, не аны жактырбай жатканы белгисиз чакыраңдай кетти. Демейде өзүнө карап кирпик көтөрө албаган аялынын мунусун элес албаган Абдыразак аңкоо анткор унчукту. Таң көрү, айтканымды кара менин. Жеңе кечирип кой мени. Ооба байбече, ап кел тамагыңды. Ооз тийип берейин, жеңем экөөңөр өзүңөр. Мен төмөнкү айылдан сурп иштим эле. Ап кел, сапар кайда? Колго суу куйбайбы? Абдыразак эми чындап эле өзүн ыңгайсыз сезе калды. Жок бурмашпай жөн эле койчу. Азыр эле бир чайнек чай ичпедикпи? Тамак бараар деле жерим жок. Анын үстүнө оюң ордунда болбосо, эмненин тамак жегени? Устанын аялы арыздангандай Абдыразакка жалооруй карады дагы. Келгеним качан? Бир ашпышым болду. Жөн эле койчу, абышкаң менен кенен сүйлөшүп алып кетейин. Кеч да болуп баратат, деди чын пейилинен. Үй ээлери болушкан жок. Дасторкон жайылып, колго суу куюлду. Чакан чарадагы эттен бир муштумдайын алып, туураганга оңдонуп отурган Абдыразак кеп жаңыртты. Жеңе, бу биздикине келчү эмес элеңер? Кайсыл шамал айдап келди? Жөн жайыңды айт отур. Бая казыкем да келип кайра кетти. Абыкеникинен да элден мурда бастыра бериптир. Издеп таппай калдым. Кайсы жайды сурайсың? Өзүң деле көрүп билип турбайсыңбы? Тиги дароо даттанган көттү. Жаш айыл мет балдар менен өбөктөгөн чал кемпирде эмненин жан жыргаткан жайы болмок эле. Карыган чал кемпир деп койгонун кара.
Казыкем темирди камырда ийилип, али карылуу. Абдыразак тигини жооткото кайрат айтып, ага оң карай бери имерилип отурду. Өзүң болсо үлпүлдөп тоо башынын ышкынындай ыргаласың. Үчөө тең жайдары күлүштү. Кептин нугу жакшы жагына баратканын туюнган устанын зайыбы дароо андан ары жирей сүйлөдү. Ай таң, тимеле көңүл көтөргөнүңгө. Жана келгениңде деле киши ордуна көрбөдүң. Кудай теңир урсун жеңеке. Кадырың жан болсун, ошондой оюм болсо. Кыйналып калыпмын, районго бардым. Жана абыкенин жамандыгын угузгандан кийин. Ябаса ошону айтчы, бул урушуңдун бүтөр түрү барбы деге? Абдыразак чындап эле баарын билчүдөй каада күтө, олутту ойлуу тарта, бир кыйлага дейре тунжурай калды. Анын түрүн көргөн берки экөө дагы лам дебей дымып отурушту. Абу деш кыйын го жеңе, немис дегениң оңой жоо көрүнбөйт. Бир токтоп койбой Москваны карай жутунуп келатат дейт. Анданың жакында бүтпөйт турбайбы? Устанын аялынын ындын өчө калды. Ортону кайрадан ыңгайсыз жымжырттык бийлей. Алыстан иттин абалаганы угулат, үй ичинин өлүү тынчтыгынан. Кайрадагы сөздү алдына келген бозодон кере жутуп, магдырай түшкөн Абдыразак өзү баштады. Эл ичи бат эле тукулжурай каржала түштүк, эр билүүдөн айрылганы. Аны айтып айтпай не, аялы оозунан сөзүн жулуп кетти. Чоңдор бүтүп эми балдарыбызга кирбедиңерби? Бронт деп ыкыстатып. Баятан учугу үзүлгөн кепин кайын кантип улаардын айласын таппай отурган устанын кемпири жандана түштү. Антпеси да болбой атпайбы жеңе? Силердин Асангулга дагы повестке чыкты. Кытмыр кылыя тегиге карады. Алгандырсыңар, бая атайын бердирбейдим эле. Ушуну айткан Абдыразак алдында кайрада жанакыдай үндөбөй отурган албан субандай аялга көз кырын салды сынай. Өгүнү кулак кагыш кылганымда дегеле ооз ачырбады эле уста. Байертең анын учуп күйүп келгендеги жөнү да ушул белем. Анан анткорлонбой эле ачыгын айтпайбы? Мунусу дагы эми көп сүйлөп, ойду тоону чаргытпай, уулумду алып кал. Айланайын Абдыразак де. Бүттү. Анткилери жок, устанын намысы күч белем. Деп кекер ойлоп, ичинен кымың эткенге да үлгүрдү. Баарың азыр Абдыразактын колундасыңар. Жапсам уучта, ачсам сыртта. Маашырлана муштумун көтөрө берип, ачып жапканын да байкабай калды өзү. Алдык деди ошол арада устанын аялы. Ошон үчүн өзүңдүн алдыңа келип отурбаймынбы? Ошол жалгызды бир арга таап, калкалап кала көр айланайын. Ордунан Обдула тигинин оюнун дал үстүнөн түшө, ачып жалынып жиберди. Сенин эле колуңда турбайбы? Өзүң дагы устага кулак кагыш кылганың бар экен го? Ал урганды кектебей, эми бир туугандык кыл. Кебинин соңун канчалык өктөм кыйкырганы менен аялдын көзүнөн жалынычы чачырап кетти. Келчи меселеңер дейм да, Абдыразак тишин чукуй, не табалап кекерленгени, не жибип боор тартканы белгисиз төрдөгү кабат салынган төшөккө жамбаштады. Түрү дароо өзгөрүп, мыйыгынан жылмайып күлүп талды. Кайра тез эле жүзүн үйрүй, өктөм унчукту. Энки болбойт. Уста кем айткандай баарыбызга бала бирдей да. Башка түшкөн баленин алдында теңбиз го жеңе. Бая устанын келгени бекер эмес экенин билгем. Ушундай эле болот эле дедим да. Ал өзүнүн ара моюнун ордунан чыкканын тигинин алдында ачык моюнга алгысы келбесе дагы, кубанганданбы же көнүмүш көйрөң адаты жеңдиби? Байкоостон үн чыгар айтып алды. Кандай болор экен деди, ордунан обдулуп тура калып. Эмелеки кебин оңдой. Тигини эч нерсе укпагандай өзүнүн көзүн албай жалдырап калганын көрүп, кайра тамга чалкалай жөлөнүп отура да кетти. Жылмыңдаган жүлжүгүй көздөрүн бир кыйлага дейре устанын аялынан албай турду. Анын бат эле миң кубула калганын эмнеге жоорурун билбеген зайыптын айласы куруй калды. Бир саамга кетүүнү ойлоп, ордунан да козголо берди. Тик анын жан дүйнөсүндөгү уйгу туйгуну жазем кетирбей байкап турган белем. Ошондуктан аны токтотмокко атайы кеп жаңыртты. Бир аз жумшаргандай жылмың эте.
Кыйчалыш учурда келиптирсиң да. Кандай кылсам эми я жеңе? Абдыразак кеңешип жаткандай кебин маалката дагы сырдуу тигилди. Анын бул турушу өзүнө канчалык жагымсыз болсо да баарына кайыл боло устанын аялы тек гана аргасы түгөнө ийин күйүшөдү. Тегиге ушул керек эле да. Деле кычуусу гана көктөн издегени жерден табылгандай ого бетер кырдуу сунуп жалган жагалдана да кетти. Жармадан алыңыз. Көп эле камтама боло бербей. Тирүү жан эмеспизби, бир айласын табаарбыз деди. Алдындагы жаңыртылган кесени көтөрө шыпкай жутуп. Азыр эле заманасы саат болуп, айласы куруй калган аялга да жан кире баштады. Кепти бу бойдон калтырууга болбосун билип турса дагы, эмне дээр сөзүн таба албай. Жармаң мыкты чыгыптыр деди ооз учунан. Андан ары мукактана жардам сурагандай айыл аткөмдүн баятан берки үндөбөй отурган аялын жал карай бирдеме кошумчалаар дегенчиликте үмүт этти. О жеңеке, бурмаштын бозосу дайым ушундай чаңырып турат. Анан бир нерсе эсине түшө калгандай чыгдан тарапка ээк какты. Тиги меши гана бир аз жарашпай турат болбосо, эртелгеч от жаккача аргай жагынан түтүнү булап, тутанбай быкшый берип мазасын алат байкушумдун. Эскилиги жетип калбадыбы? Сапарым менен тең эмеспи, устакемдин колунан чыккан. Кеп төркүнү кайда баратканын кыраакы туюна калган аял тигинен оюн илгертпей түшүнө койду. Айыл аткөм адатынча ашкере чамгарактап, мазени албай, каалаганын дароо атай кепке келе калганын көрүп, биротоло колго ала сүйлөдү. Мурда эле айтууңар керек экен анан, ушуда болчубу? Бир тууган кишибиз го, үйдө жанагы Асангул деген бир меш турат. Ошону алдырып алгыла. Өкөнү алмак салмак карай эпилдеди. Тигиниңер ырас эле өзүңдөй бакыйган айыл аткөмгө жарашпайраак калыптыр, деди кеп соңун тамашага чалдыра. Ой жеңеке ой, анан деле колуңуз ачык, мартсыз да. Жеңемдер башынан эле ушундай, баятан бери кепке аралашпай ар нерсеге алектенген болуп жүргөн бурмаш бурк этти. Антсе да балага арналган оокатты алганыбыз кандай болор экен? Койчу ошону Букентай. Алтын баш аман болсо, андай мештин дагы далайын жасап алаар. Алдырып ал, силер эмне бөлөк бөтөн киши белеңер. Эптеп эле ушул жаманымы, жалгызымды ушу аламаттан арачылап калсаңар, ат жабдыгыңдын көгүндө камдап атат уста. Ал эми Абдыразакка үмүттүү тигилди. Койчу жеңе болбогон кепти, жалгыз деп, артында баласы турбайбы? Ырас эле өз айткандай жашай элмент, ысыгы дагы тарай элек. Сөз аягын жакшы бүтүрмөккө ушинтип устанын аялы айыл аткөмгө ажарлуу карап, көз учкундарын жарк эттирди. Ошондо жана атасы Абдыразакка барып, эч иш бүткөрбөй келгенде Асанкулдун өзүнүн аягына оролуп, ушинтип айтып, муңкана атама дагы айткан, Абдыразакка барсын, же өзүң бар апаке, жашай алметмин, мени алып кала көр деп жалдыраганы көңүлүндө зуу этти. Башын чулгуй өзүнө келе калганда тегиге назар салса, Абдыразак деп атаптыр. Камсанаба жеңе, азыр кара башыл кишини катуу кыйын. Антсе да өзүң келгенден кийин бир айласын табаармын. Бая күн төнүндө устакем айткан демне, повестке чыгартпай койбойт белем. Каап атаң көрүнүкү айя. Болбостур эми. Камтама болбой үйүңө бара бер. Абдыразак айтпайт. Айткандан кийин аткарбай койбойт. Эми тиги ачык эле мактана кетти. Эртең районго барбай эле койсун, жообун өзүм берем. Тек гана суук көздөргө көп чалдыкпасын. Ушуну менен сөз бүттү. Уккан кулагына ишенип бербей, устанын аялы үйүнө кайтты. Үйүндөгүлөрү анын болгон сөздү божурай, төкпөй чачпай айтканын дымып отуруп угушту. Уста кубанганын да, капа болгонун да билдирбеди. Тек гана ойлуу тунжураган калыбынан жазбай, телмирип отура берди. Түн бир окун болгончо бир ордунан жылбай. Уул келини бирин-бири алдыртан оору караша көңүлдөрү жай тартып калгандай болду. Кийинки күнү аппак шапактан айылдын повестка алган Асанкулдан башка балдары шатыра шатман дабырап, ый күлкүсү аралаш
районго жөнөп кетишти. Асанкул гана Абдыразак айткандай суук көздөрдөн далда. Бардык болуп жаткан окуяларга үйүнүн жалгыз көздүү терезесинен аңдый карап кала берди. Муну көргөн казы устанын заманасы куурулуп, 6 саны аман эсен уулунун эл катарынан уурданып калып жатканына ызасы кайнай. Зайыбын кечке дейре 2 рет кылдан кыйкым таба, ыгы жоктон эле какыс-кукус кыла калды. Ал күнү Абдыразактан дайым болбоду. Ал деген мешти да калбады. Асанкул эмне кылып, эмне коёрунан дагы кабар бербеди. Баарынан жаман ушул эле белгисиздик менен күтүүнүн күймөнү канчалык кыйчалыш кыйын экенин эми гана билгендей. Демейде колхоздун короосуна барып, кериле барскан уруп, келиштире балка чаап жүрчү уулунун эшикке ээн эркин кирип чыга албай, үйдө отуруп калганына арданган уста гана өзүн коёрго жер таппай, ким көрүнсө жалтактай качып жүрдү. Өлбөй житпей өлүм болот деген ушул тура. 2 күн ага дегеле эсепсиз, чексиздиктей тоюлду. 2 күн дегенде гана кечки үрүң бараңга аралаш сырттан арабанын калдыраганы угулгандай болду. Абдыразак деген аялы отурган жеринен ыргып турду эле. Уста жекире карап, кайра ордуна отурду. Ал жаңылбаптыр. Казы уста сыртка чыкса чын эле Абдыразак айыл өткөн экен. Сапар менен Асанкулга жашташ уулу менен. Салам аликтен башка ашыкча сөз айтышпады. Устанын ичкери киргиле, даа моз тийгиле дегенине болбогон Абдыразак мешин алып кеткени келишкенин божурады. Алардын эмнеге буйдала калышканын көрүп турган устанын аялы арабага меш салганча тасмалына нан көтөрүп чыга калды. Кетип баратып Абдыразак казы устаны уулак чакырды дагы. Асанкулду кабатыр болбо дегендей далга таптай, оокатыңды кыла бер баатыр деди. Уулуңуз калды деди. Айыл өткөм устаны коомай колтуктай кошо басып, ордуна Ыбрайымдын турсунун айдадым. Ал өтө эле жашко? Уста чын пейилинен чоочуду. Эй, казыке, жашты эмне кыласыз? Балаңыз жаныңызда калганы олжо эмеспи? Жагымсыз ыржая тигини өмөктөй каткырды дагы үнүн өзгөртө сеңк өттү. Эми ук, уулуң көп эл көзүнө уруна бербесин. Ушу күндөрү үйдөн чыкпаган эле оң. А дегенде иштин изи сууганча тоо таяна турса деле жаман болбойт эле. Ал жак ээндеп калбадыбы эми? Деди, не буйрганы, не өтүнгөнү түшүнүксүз жанагыдай эле жагымсыз ыржая. Качыппы? Уста безге сайгандай селт этти. Кантип? Качкан эмнеси? Тиги кара күчкө кайрат бере унчукту. Үнүн жанагыдан пас чыгара устанын кулагына. Бу каракыштактын элин менден бөлөк эч ким билбейт дечи, ошентсе дагы сактыкта кордук жок эмес уста. Мындан тез эле кутулуунун аргасы кылдыбы, же уулунун кабылган абалы канчалык кооптуу экенин эми гана анык туюна калдыбы? Уста тигинин айтканына дароо макул болду. Болот абыке, эртең эле жөнөтүп ийем. Эртең эле, деди, эки жагын элеңдей карап. Ошол бойдон Асанкул уруш бүткөнчө тоодон түшкөн жок. А дегенде күн, апта, анан ай, акыры Абдыразактын айтуусу менен жыл оңдуулап жүрө берди. Жалгыз башынын тагдырын бак төкөлгө салды. Ошол жылдын кышында дени карды таза, куландан суу эле. Устаканасында Абдыразакка деген ат жабдыгын кармап, күлүңдөп иштеп атып, күтүүсүздөн чалкасынан түшкөн казы 2 күнү тил ооссуз жатып, оо дүйнөнү карай аттана берди. Анын алдында аз күн мурдараак эле түн жамынып келип, эртеси кара басып уктап калып убагында кете албаган Асанкул кечтин киришин күтүп отурганда Абдыразактын сапары эң-теңдеп жүгүрүп кирип, атама өңкөдөн кишилер келиптир. Ушунда силердикине келатышат дегенде, алактап шашканынан жарма ачыткан киши бою жыгаш челекке түшө качып, жанын араң соогалап калган неме атасынын жамандыгына атекелеп өкүрүп келе албады. Өз жанынан коркту. Жазга жуук энеси мерт болду. Атасындай эле анда да анык келип, уулдук парзын өтөп, энекелеп топурак сала албады.
артынан наала ээрчип, айылдаштары жерге түкірді. Ушундайда бардык түйшүктү кыңк этпей мойнун алып, эркектей аркалаган Биликке келин айыл арасында эң көпкө жайыл келин деп алкоого алынып, бир тамды ээлей балтыр бешик баласы менен жалгыз жашап жүрдү. Ошондон тарта баягы өңкүнүн кишилери менен келчүүдө Түркүктө илинип турган жеринен алып кеткен Асанкулдун астары жибектен иштелип, ак кыюуланган эки өңүрүнө ою түшүрүлүп тигилген козу бара кызыл тонун кийген Абдыразак айыл аткөмдүн жээрдеси казы устанын эшигинде эртели кеч көп байланып туруп калчу болду. Бул адатты адеп байкаган кара кыштактыктар шүшүң-бүшүң деп калышса дагы бара-бара эрөөң көрүшпөй сөз калбай калышты. Эшикке кирип чыгып, кол арага жарап каралашаар эч кимиси болбосо дагы Биликке эч нерседен кем болбоду. Ал түгүл маал түн жамынып келип кетчү Асанкулун бардар тосуп алып, бапырап узатып калып жүрдү. Мындай кененчиликтин төркүнүн төп билген ал бир ирет деп оозун ачып, эркек таналык кылмак болду эле. Биликкеси кашкайып туруп тоодон түшүп келип, Абдыразактын тонун тартып ийип, эшигине ээлик кылуусуна каршы эмес экенин, анте албаса көчүк кысып, заман өзгөргөнчө шүк жүргөнү оң экенин айтып, жиңкинин кага жаагын купкана жап кылып койду. Биликкеден мындай кеп угам деп ойлобогон ал тагдырдын бул тамашасына да көнүп, кезек-кезек келип, тизе жылытып, куржунун толтуруп кеткенине тобогула баарына кайыл болуп калды. Өзүңдөй дагы үчөө кездешип, төртөө болуп, эки өрөөндүн тияк биягына оошуп, өлбөстүн күнүн кечиришти. Бу тирүү өлүк болгон күндөр дагы канчага улана берет, ким билсин. Төрт бөрү бир үңкүрдө батыша албай, кажалып калган чакта Кудай жалгап уруш бүттү, аларды ушул күнгө туштуктурган. Ошондо дагы Абдыразак Асанкулга айыл ичин ачык аралоого уруксаат этпеди. Элге кошулган менен баары бир жөн койбой эсебибизди табышат экен дегенге ишенген төртөөнүн экөө чектен өтө качышты. Бирөөнүн сөөгү жерге жашырылбай тоо таштын арасында ошол жолдо калды. Нетмегиле, өлүүгө жан тартуу ошонун айынан ушинтип жүрбөйбү? Кеч күзүндө гана ачарчылыктан алыс жолдон улам сөлдөр эле калган Асанкул айыл жакалап келди. Асанкул аты эва көчүп, качкына тыккан экен. Кийин кара сакал атыкты түстүрүнөн улам. Алгачкыдан алдаганча ыңгайлуу экен. Буга дагы шүгүр айтып, кайыл этти. Канчалык арына келген менен 6 саны аман калганына кубанып, ошону олжо көрүп, тагдырына көнүп, өлбөстүн күнүн өткөрүп, бара-бара көпчүлүккө аралашып да кетти. Кезиккен жерде бирлеп-экилеп уруштан кайткан тели тең туш келеки кепке алышканы болбосо, айылдаштары анын келгенин элестеле алышкан жок. Иштин көбү көмүскөдө калат беле. Ошентпек, антпегенде эмне? Адам деген кызык тура. Касапчыга мал кайгы, каречкиге жан кайгы демекчи. Асанкул өз баскан изин өзүнөн жашырып жүрсө, уруш бүткөндөн кийин аттан түшкөн айыл аткөм анын айыбынын көбүн өзүнүн эрдиги, жигиттиги катары отурган турган, жоро ичкен жерлеринин баарында оңду-солду жомоктоп, жобурай берип, өзү ашкерелеп салбадыбы? Ошонун айынан кара сакал анча-мынча ыдык көрүп, 6 айдан ашуун абакада отуруп калды. Акыры карагай кырккандарга кошулуп кайтып келди. Кандайча экенин ушу күнгө чейин өзү да түшүнө бербейт. Анан кеп артынан кеп чыгып, Биликке катын менен Абдыразак айыл өткөмдүн өз ара алакалары да айрандай төгүлдү. Тагдырынын бул шылдыгына көнүүдөн башка аргасы жок экенин туюнган ал тили оозсуз атасынын устаканасын алды да бир айыбын, маскарачылыгын мээнет менен жууну ойлоп иштей берди. Ошентти да алдын каталды. Ал түгүл ар түркүн сыйлыктарды алды. Алардын баарын эскерүү кызыксыз, кыйын дагы, керек да эмес. Эми минтип өлөр алдында баласынын баласы кайдагын айтып, карыган башка караң күн түшүрүп,
унут болуп бараткан жараттын оозун улам ачып, айласын курутуп отурбайбы? Жарык түйнөгө жаралып калып гана жашап атканым да болбосо ушуда жашообу? Баягыда жарма челектин ичинде отургандагы ою кылт этти. Көңүлүнө үрөй учура, кайдан жайдан чыга калганы белгисиз. Бая эле чай кайнамча мурда ошол оор жылдары жеке өзү казып, кийин 4-5 баш калкалар үңкүр үйүнө келип, оң капшыттагы өз ордуна кыйшайып, абышка түндөсү кирпик көзүн какпай чыкканынан, анан күнчүлүк жолду басып келгенге чаалыга түшкөн денеси магдырап, кыйладан бери бака маңдабаган күлүкчүттанган үңкүрү жанына ушунча жыл корунуп жашаган айыл үйүнөн алдаганча жайылуу, жылуу сезилип, көчүлүп баратканын дагы байкоо салбады. Күздүн күнү кыска эмеспи, кайыбак болуп, күн батып батпаганы теребелде чылк чүмкөгөн булуттардан улам, дарексиз болсо дагы тоо арасы сүрдү көгүмгө сүңгүй берди. Нечентен бери жай албаган жаны сырт дүйнөдөн бейкапар абышка, алып уйкунун кучагында магдырайт. Нечентен бери түшкөн олжосун түк кое бербеген желе тору жана тиги киргенде быт-чыт чыккан бармак башындай түктүү кара жүргөмүштүн каары боюна чыгып, коопту калч этет болгон ишке ишенбегендей. Катуу келгенден көңүлүнүн учунан туягынын башына чейин тер баскан Кергунан бүткөн бою ак бубактап, чыйрыга баштагандан бир ордунда тынч тура албай тыбырайт, жер чапчып, анан үңкүрдөн чыккан коңурук добушуна кулак түрү жоодурай да калат. Аңгыча баба ата тараптан соккон шамал адегенде кар аралаш муздак шыбыргагын элебейип, бара-бара сампаарлап карга айланды. Жылуу жумшак, жап-жарык класс ичи. Эмнегедир абышканын бүткөн бою чыйрыккандай. Бир кылка балдар кыздар Алкеш Турсундан көз албай сүйкүмдүү карашат. Турсун болсо урушта болгон эрдиктерин бирден санай, көкүрөгүндөгү ордендеринин таржымалын сай медиреп жомоктоп айтты. Анын эмне айтып, эмне койгонун абышканын кулагы укпайт, керең болгондой. Ооздорун ача, анын айткандарын чоң ынтаа менен угуп отурушкандардын арасында абышканын Бектуру да бар экен. Жалжылдаган бала көздөрүнүн жанары Турсун Алкештин айткандарын өзү кылгандай сыймыктуу урмат менен угуп отурганы абышканын ичин тырс эттирди. Азыр да тиги Алкеш анын уруш учурунда уурданып, качып жүргөнүн айтып жиберчүдөй айласын курутуп, алапайын таптырбай баратты. Бектур, Бекибай, күтүүсүздөн чыккан ачуу кыйкырык үңкүрдүн астанасында байланып турган кунанды үркүттү. Чылбырын үзгөн миңги чымын коюн болуп айылды көздөй жөнөдү, кымкуут сампаарланган кар мунарка сүңгүй. Түшүнөн чоочуй бакырып тура калган абышка белин түзөй албай калды. Аягында араң турган түркүк серпилген буту менен кошо кетип, үңкүрдүн үстү күбетти. Борп эткен буз чаң асманга бурп эте көтөрүлүп алып, кайра сейилдей берди. Абышканы борсуган топурак чаң менен күн көрбөгөн көк чыттанган жагымсыз агымы думуктура, алан сайын абышканын үстүндөгү жүгү оорлоп баратты. Ал акыркы күч менен жанды албастай алсыз шоола күтүп, жаңы жааган жамгыр аралаш жаш кардын илеби келип жаткан тарапка жүткөндө улам обдула. Улам обдулган сайын үстүндөгү жүгү оорлоп, канчалык тырмактары умурулганча жер тырмап, чапчылаган менен бир данукум илгерлей албай дарманы короду. Денеси былк этпесе да, элдир-селдир эси калган абышка баарынан кымбат көрүп, ала качып аман асырап жүргөн чымындай жаны ушинтип чыркырап чыгаарына келише албай, акыркы күчүн жыйнап, булкунуп алды эле, бутунун такаты кетип, сулк эткен денеси илгерлей түшкөндөй болду. Аң сезими аны түбөлүк караңгылыктан арачалаар жарыктын жакын экенин сезсе да, көзү ак шуула көрө албады. Жазы маңдайынан коюлган жылуу нерсе баарын ыбыр-жыбыр мунарыктуу кызылга боёй берди. Тынымсыз жер тыткылаган салаалары муздак карга урунганда
абышканын тырп этерге алык албай эстен танды. Жана үңкүрдүн үстү түшкөндө чылбыр үзүп бүрккөн кунандын ээри капталына шыпырылып, өпкөсү жарылчуудай, таноолору дердеңдей айыл четине келип токтоду. Анын тоодон түшкөн изин лапылдата улам күчөп жаай баштаган кар басып, жигин билгизбей баратты. Эртең мененкидей эле айылдын чыбыгатчан чыт курсактары айгай сала уй тосуп чыгышкан. «Эй, эген какач, эртең менен эмне дедиң эле?» «Мен эмес, темке челек болчу». «Бороон какач калпайдат, эткел сары качып баратат». Ушуга аралаш баялы бадачынын жылаан боору жер сабайт шалп-шалп. Кунан турат айыл четинде. Бир ордунда каккан казыктай ээри капталына шыпырылган. Жерден чыга калганбы? Кай келип, кай кеткен изи көрүнбөй, айланасы апапак. Сиздер белгилүү жазуучу Жумабек Медералиевден «Абышка» повестин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.